тилекке каршы ушу жерди коргоп жатабыз түрмөдө. Эми мен азыр сотко ыраазычылык билдирип коеюн деп атам. Эмне үчүн айткени, убагында жер коргоп, эл коргогон адамдарды Сталиндин убагында жөн эле атып салышкан да. Жөн эле атып салышкан. Азыр болсо, Кудайга шүгүр, кичине болсо дагы соттошуп, ушинтип сотко алып келип, бул жерге отургузуп, сот өткөрүшүп атат. Ушунусуна да Кудайга шүгүр да. Атып салбаганыначы. Ошол башка эмне дейсиң дагы? Кармоо шарттары кандайдыр бир кысым болгон жокпу? Кармоо шарттары боюнча биринчи этап, биз экинчи этажда жатабыз азыр. Биринчи этажда аябай суук болуп атыптыр. Жаңы эле көбү менен жолуктум, мынакей жолугуп сүйлөшүп атам. Биринчи этажда жаткан ошо камактагылардын баардыгы мындай тилекке каршы суук болуп, кичине ооруп калып атыптыр. Ооруп аткандар бар. Биздики болсо экинчи этажда кичине жылуу эле, Кудайга шүгүр. Коюлуп жаткан айыптар боюнча да комментарий берип өтсөңүз болот. Эми коюлуп жаткан айыптар боюнча эмне дейм? Негизинен Кемпир-Абад маселеси боюнча мен такыр көтөргөн эмесмин. Өзүмдүн страницаларыма баарын карап көрсөңөр, мен Кемпир-Абад маселесин только сураштырып, билип, тактап жүргөм да. Анан ошол тактоолордун бир күн эле мага ошол курултай өткөндөн кийин Равшан Жээнбеков чакырып калды. Ушундай чогулуш болот. Ошол жерге келип, адистер келип, ошол жердеги наркы берки маселелерди көтөрөт. Ошону билгиси келгендер билип алга дегенден баргам ал жерге. Эми ал жерде көпчүлүктө түшүнбөстүктөр болуп атат. Бирок мен түшүндүрүп айтып кетейин, ал жерде эч кандай мыйзамсыз бир дагы сөздөр болгон эмес. Мен жоопкерчиликтүү түрдө айтып коеюн. Митинг өткөрүү, саясий уюмдарды түзүү боюнча биздин конституцияда толугу менен ар бир жарандын укугу бар. Ар бир жаран саясий уюм түзүп, митингтерге чыкканга укуктуу. Эгерде силер азыр бизди камап, митинг өткөрөбүз, жолбо саясий уюм түзөбүз дегенге бөгөт беребиз десеңер, анда конституцияны өзгөрткүлө. Конституциядагы митингтер боюнча, саясий уюмдар боюнча 2 статьяны өзгөртүп туруп, анан кийин бизди камагыла. Мына баягыда 1 май райондук соту менен Ленин райондук соту митингтерди өткөрбөө боюнча антиконституциялык сот чечимин кабыл алган. Өзүңүздөр билесиздер. Горький паркында эле митинг өткөргөн болот. Эми азыр суроодо ошол соттун чечимине каршы чыгып, кайсыл кимдир бирөөлөр митинг өткөрүп атат ошол жерде. Биринчи ошондой соттун чечимин кантчабы чыгарып койгула, анан кийин элден требовать эткиле да. Оппозициядан требовать эткиле. Анан баягы күнү жогорку кеңеште өзүңүздөр баарыңыздар көрдүңүздөр, депутаттарга чейин чыгарып коюп атат да, эшиккечи. Эми жогорку кеңеште ушундай чыңалуу болуп атат азыр, бүт баарын көрүп эле атабыз бизчи. Мына жогорку кеңештин депутаты отурат, мына келди, мына Эрлан деген дос. Өзүңөр көрүп атасыңар баардыгынчы. Жогорку кеңеште кандай чыңалуу болуп атат. Азыр мындай чыңалуу дальше боло бере турган болсо, саясий кризис, Кыргызстанда саясий кризис ушул эки достун мойнуна илинет, бүт баардыгы.